что ли, саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандайсыз? Рахмат, потом не скинете? И баштай бересин, кесип салам. Алып Касаман курсун ийгиликтүү аякташы менен Алыкулова Айбегим сиңдимди куттуктайм. Ушул мен курсума келип, апасы атайын ушундай жолугушууга келгендерине терең ыраазычылык билдирем. Айбегим ушундай кыйылып экен. Мен берген тапшырмалардын баардыгын аткарды. Канча клиенттерсин дагы барып окуп өзүнүн каалоосу күч экен. Апасы ушу кызымды колдоп азыр айфонду алып бериптир. Айбегим мен сени куттуктайм. Сен келген чейин дагы алды да, бул сага. Чоң рахмат алдым. Кызыңыздарынан бол, обязательно өзүң даяр болгондо наставничкага да келсең болот. Азыр ушу СММди дагы жакшы керек сиңирип, моделографта болуп, телефонуң айфон экен, как раз ушу съемкаларга дагы сени просто чакырып турабыз. Клиенттер болсо дагы. Анан ийгиликтерди каалайм. Келечегиңе алдыда азаматсың, апаңа ыраазычылык, сени колдоп, ушундай поддержка берип аткан. Удачи. Ошол кызым силерди тааныйт экен. Окуйм деп өзү акча копить этип, өзү төлөп, кызыгуусу бар экен, өзү эме кылды. Анан уже бул эме да, бир сырды айтпайт, айтыпчы. Эмелерин деле айтпады, спокойно. Анан кийин эме эмнеден болуп калды. Эме фотосессияга барып келейинчи деди, акча сурады. Анан фотосессияга Уже окуп атыптырбы? Уже окуп бүтүп койгон экен, ал моментте. Фотосессия кылып келипсиң? Фотосессияга барайын, акча бериңчи дедил. Анан кийин макул болушуп фотосессиясына барып келдим. Мен бул фотолорду эмне кыласың десем, Инстаграмдан өзүнүн аккаунтун ачып, эме кылып киргизип коюптур. Анан уже уверенно болуп бунун жазган постторун окуп, анан баягы благодарность эмелер жазган экен. Ошолорун окугандан уже менде дагы эме болуп, анан жаздырганда благодарность жазган. Благодарность эмелер жазыптыр, анан өз жөнүндө просить иши болуп жазыптыр. Анан карасам мындай кызыгуусу бар экен аракет. Анан мейли ошо поддержка кылып айфон алып бериңиз дедил. Айфону да бар, өзүнө тандап айфон алып бер. Молодец. Куттуктайм. Бул өзүм мурдатан китепти көп окуп, анан эме кылчу болчу. Ошо жана медитация ошондойлорду жазып. Ошолорду уже кылабы? Ошолорду кылат да. Бул блокноттор бар, ара-тора мындай буга көрсөтпөй өзүм окуп алам да. Анан мунун максаттарын прямо англисче жазат экен эмелердичи. Чтобы силер түшүнбөш үчүн да коюм. Англисче мен түшүнгөн үчүн түшүнүп алдым дебейми? Анан ошол молодец, өзүнүн аракети бар. Жайы менен саат күнүгө саат 4-тө туруп китеп окуйт, саат 8-ге чейин. Анан кийин жатып 1-2 саат уктайт да, анан кайра турат. Айбегим айтып кетчи, курс жактыбы, эмнелерди алдың? Ооба, курс жактай. Эң жакшысы мага практика болду. Мен практика кылам сразу. 10-чу күндө эле клиент көрдүм окшойт. Да, ошол практикадан эле мен бир аз увереннее болуп, анан клиенттерге жаза алганда уверенно окуп аткан случай мындай коркпой, да, коркпой эле уже сертификатым бар, уже практикам бар деп жазып кетсем. Ошонусу эң жактай. 2-3 клиент менен иштештиң окшойт, даже көп алдыңбы? Да. Молодец. Мага жаккан нерсеси кызыңыздын мындай клиент бар десем сразу мен дейт да. Ошонусу жакты да. Молодец. Кээ бирөө мындай кылгысы келбейт да жалпы. А бул сразу практика кылды. Канча жаштасың Айбегим? 14. 14 жаштасың? Лицейде окуйсуң, э? Да. Молодец.